Баарына салам, сиздер менен кайрадан окутуу. Бул Elementary 1 деңгээлибиздин алгачкы видео көнүгүүсү. Баардыгыңыздар кош келдиңиздер. Бул видео көнүгүүдө сиздер менен өткөн акыркы 2 сабактагы маалыматты кайталап көнүгөбүз. Башкача айтканда англис тилинде таандык маанини билдирүүнү үйрөнөбүз. Видео көнүгүүлөр тууралуу чакан эрежелерди айта кетели. Эң алгач тапшырмаларды аткаруу үчүн видеону паузага коюп, шашпай аткарышыңыз зарыл. Экинчи, сабактар дагы да натыйжалуураак болуш үчүн кагаз калем даярдап алып жазып турганыңыз жакшыраак болот. Эми үчүнчү, менин артыман кайталап турууну унутпаңыздар. Кеттик анда эмесе. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен таандык маанидеги ата тооштор жана таандык мүчө апостроф сти кайталайбыз. Алгач бир аз өткөн сабактагы маалыматты бешира кайталап алалы. Таандык ата тооштордун 2 тобу менен таанышканбыз. Биринчи тобу бул менин, ал эми экинчи тобу меники деп аталат эле. Англисче аталыштар кандай экенин бирге окуп алалы. My менин, your сенин, his анын эркек кишиге кайрылганда, her анын аял кишиге кайрылганда, its анын жаныбарларга же буюмдарга кайрылганда, our биздин, your сиздин же силердин же сиздердин, their алардын. Экинчи таандык ата тооштордун тобу бул mine меники, yours сеники, his аныкы эркек кишиге кайрылганда, hers аныкы аял кишиге кайрылганда, its аныкы же мунуку буюм тайым жаныбарларга кайрылганда, ours биздики, yours силердики же сиздердики, theirs алардыкы. Бул слайдты паузага коюп дагы бир жолу кайталап алсаңыздар болот. Биз англис тилиндеги таандык маанини билдирген мүчө тууралуу айта кетели. Англис тилинде таандык маанини билдирүү үчүн биз апостроф с мүчөсүн колдонот экенбиз. Бул кыргыз тилиндеги н, ныкы деген мүчөлөргө барабар экен. Мисалы, ак берметтин унаасы деш үчүн ак берметс car деп айтат экенбиз. Атамдын бөлмөсү деп айтыш үчүн dad's room деп айтат экенбиз. Азаматсыздар, бир кайталап алдык. Эми көнүгүүлөргө өтө берели. Биринчи көнүгүү exercise 1. Сүйлөмдөрдү которуу. Англис тилинен кыргыз тилине туура ата тоошторду коюп кыргызчага которушуңуздар керек экен. Мисалы, my cola is sweet. Менин колам таттуу. Бул слайдта сиздер тапшырманы көрүп атасыздар. Видеону паузага коюп, таандык ата тоошторду колдонуп сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуңуздар. Азаматсыздар, эгерде которуп жетишсеңиздер, жоопторду бирге карап алалы. Answer key. Your house is old. Сенин үйүң эски. Her book is interesting. Анын китеби кызыктуу. His pen is new. Анын калеми жаңы. Their car is yellow. Алардын унаасы сары. Our house is expensive. Биздин үйүбүз кымбат. Азаматсыздар, анда эмесе кеттик. Экинчи көнүгүү exercise 2. Боштуктарды толтуруу. Тиешелүү ата тоошторду кашыдан чыгарып өзгөртүп, боштуктарды толукташыңыздар керек экен. Is it you bag дейт. Кашыда турган you ата тоочун туура формага коюп, is it your bag деп толуктайт экенбиз. Бул сенин баштыгыңбы дейт. Кеттик анда эмесе төмөнкү диалогду тиешелүү ата тооштор менен толуктаңыздар. Видеону паузага коюуну унутпаңыздар. Сүйлөмдөрдү толуктап бүттүңүздөр деп эсептейм. Анда жоопторду бирге карап алалы. Answer key. Is it your bag? Oh no, it's not my bag. Okay, is it Актан's bag? Yes, I think it's his bag. His bag is cool. Азаматсыздар. Сенин баштыгыңбы дейт. Жок, бул менин баштыгым эмес дейт. Макул, анда Актандын баштыгыбы дейт. Ооба, ал Актандын аныкы деп ойлойм дейт. Анын баштыгы сонун дейт. Кеттик. Кийинки көнүгүү exercise 3, үчүнчү каталарды оңдоо дейт. Сүйлөмдөгү ката жазылган таандык ата тоошторду таап, туура формага коюшуңуздар керек экен. Мисалы, this isn't she notebook. She бул жерде таандык формада коюлуп аптыр. Аны тууралайбыз. This isn't her notebook. Бул анын дептери эмес дейт. Бул слайдта сиздер сүйлөмдөрдү көрүп атасыздар. Каталарды таап аларды оңдоңуздар. Арасында катасыз сүйлөмдөр да бар экени эсиңиздерде болсун. Видеону паузага коюуну унутпаңыздар.
Сүйлөмдөрдү оңдоп жетиштиңиздер деп ишенем. Анда жоопторду бирге карап алалы. Answer key. His name is Азамат. Анын аты Азамат дейт. This is her dog. Бул анын ити дейт. Their teacher's name is Чолпон. Алардын мугалиминин аты Чолпон дейт. Our village is beautiful. Биздин айыл кооз. Is your phone new? Телефонуң жаңыбы дейт. Байкасаңыздар, катасы жок сүйлөмдөрдү биз ата тошторду карага бойгон эмеспиз. Азаматсыздар, муну менен видео көнүгүүбүз аяктады. Ар бир видео көнүгүүдө 3 көнүгүү бар. Кийинки сабакта үй бүлө мүчөлөрү менен таанышабыз. Бул арада социалдык тармактарга катталып бизди колдоп коюңуздар. Жолугушканча.